Бул Кара Суу шаарында былтыр пайдаланууга берилген социалдык объектилердин бири. 3 кабаттуу имарат Ленин атындагы мектептин кошумча корпусу болуп 450 орунга ылайыкталган. Муну менен аталган мектептеги орун тартыштыгы жоюлуп, мурда 3 нөмөттө билим алып келген окуучулар 2 нөмөттө окууга өтүштү. Бул өзү эски имарат 1969 жылы салынган эле 620 орунду. Азыркы учурда бизде 3,5 миң бала окуйт. Шемби күнү да окуганбыз. 3 смендүү болуп, өтө кыйналганбыз. Ошо 90 жылдык Кара Суу районунун 90 жылдык демилгеси менен биздин мектеп дагы кошулуп, ушу 25 декабрда онлайн форматында Садыр Нуркожоевич Жапаров ачып берген. Өтө жакшы салынган, ысык, бардык жаңы типтөө мектеп, компьютерлары менен. Кара Суу шаарында мындан тышкары өткөн жылы республикалык бюджеттин эсебинен 1 бала бакча, 1 мектеп, ал эми дем берүүчү грант аркылуу 2 кичи футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилген. Ошондой эле шаар ичиндеги зарыл болгон 19 чакырым жолго жергиликтүү бюджеттен асфальт төшөлүп, 2 чакырымга жакын жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар салынган. 2025 жылы бизде планда бекитилген мисалы 481 миллион акчанын биз 490 миллионга жалпысынан 101,7% аткардык. Жыл ичинде пландалган жумуштардын дээрлик көпчүлүгү, бардыгы десек болот, аткарылып бүттү. Андан сырткары кошумча жумуштар аткарылды. Айта кетсек, быйыл президентибиздин катышуусу менен ачылган Манас стадиону ишке берилди. Андан сырткары ушул ар бир айылда белгилүү өлчөмдө социалдык объектилер, мисалга айта кетсек, быйыл дем берүүчү грант жана жергиликтүү бюджет аркылуу 5 спорт аянтчасын ачып бердик мектеп жандарына. 2025 жылдын жыйынтыгы жана 2026 жылдын бюджети каралган бүгүнкү коллегияда бир катар көйгөйлүү маселелер да көтөрүлдү. Айрыкча жол коопсуздугун камсыздоо үчүн жол чийимдерин жаңылап туруу зарылдыгы белгиленди. Мындан сырткары ички жолдордун абалы жана жасалма ылдамдык чектегичтердин ашыкча орнотулганы сынга алынып, аларды кайрадан карап чыгуу сунушталды. Жеп баштаган жерлер бар. Баймурат көчөсүндө турат, кырлар, эчтекеси жок. Кечегиде кичине түрүп тур, ал жерге таштап тур. Эми ошону көзөмөлдө койгула, раз бүткөндөн анан акчасы толук которуп берилет болсо керек, же берип койдуңуздар. Ошонун эсебинен бүткүрүлүш керек да. Ал уже машиналарды, адамдарды билесиздер. Көзөмөлдөп турбаса, кырлардан уже асфальт көчүп баштап атат эмелерденчи. Ошону биз азыр мэрге сунуш бердик, ошол ГАИ менен кеңешип туруп, ошол мыйзамы жагын карап, ар бир көчөнүн өзүнүн нормалары бар да, канча метрге канча коюш керек деген, ошол нормаларды коюп, акча жайыш пайдасы алып салыш керек да. Кээ бир көчөлөрдө бир 200-300 метр көчөгө бир 10дон 15ден коюп алган да, алга жүргөнгө невозможно. Оны асфальт кылган эмне, onu жайыш пайдасы койгон эмне да. Ошого азыр мына өзүңүздөр көргөндөй мэрге сунуш бердик. Ал эми 2026 жылга карата Кара Суу шаарынын 500 миллион сомдук бюджети каралып, авариялык жолдорду оңдоо, социалдык маселелерди чечүү жана бюджетти көбөйтүү максатында муниципалдык ишканаларды куруу пландалды. Өндүрүш ишканаларын көбөйтөлү деп багатын ошол жака буруп атабыз. Бул дегени шаардын бюджетин биз жыл сайын түшкөн акчаны жөн эле мындай бир жумшап коюп кала бербестен, ошол акчабыздын кайсы бир бөлүгү жылдан жылга кайра шаарга киреше алып келе тургандай бир ишканаларды түзөбүз. Ал эми Кара Суу шаарында мына канализация маселеси өтө оор курч болуп турат. Бүгүнкү күндө ушул иш дагы мына акыркы бир 7-8 жылда актуалдуу болгон проектлердин бири эле. Бул дагы мына аягына чыгып баратат. Буюрса ушул жылдын апрель март айларына толугу менен бүткөрөбүз деп турабыз. Жолдор оңдолуп атат, ишканалар оңдолуп атат. Мына коррупция жок болду. Ошого сүйүнүп атам. Мына рекет деген эң жаман, рекет деген жоголгону мен сүйүнүп атам. Ошо рекет дегенди жакшы кылды. Тачиевке 1000 марта рахмат айтам. Учурда Кара Суу шаарында 56 миңден ашуун калк жашайт. Аймакты кирлештирүүдөн кийин шаардын курамында 7 айыл жана 16 квартал бар. Жалпы аянты 11 миң гектарды түзөт. Асылбек Тагайбек уулу, Азам Бузриков, Ош жаңылыктары.